Салам барыңыздарға. Бүгін сіздер менен бірге кухняны бірге тазалайбыз. Егер де сіздер дағы үйіңіздер кухняңыздарды тазалағыңыздар келсе, менімен қоса тазаласаңыздар болады. Біз кеттік. Холодильникті жуып бүттім, полдорду, терезенин дагы. Азыр эми блинчик кыламын. Азыр көрсөтөм сиздерге кантип кылам. Үстүнө коюп коёмун. Жакшы орнотулду болду. Биринчи эле сахар кошобуз. 1 кашык сахар кошом. Андан кийин сода, кашыктын учуна эле бир аз эле кошом. Анткени дегенде эгерде ар дайым жесеңиздер, соданы азыраак кошконуңуздар жакшы. Сүт, андагы где-то 1 стакандай кошомун. Азыр камераны колума алып, бир кол менен жасайын, ошондо сиздерге дагы жакшыраак көрүнөт. Андан кийин жакшылап аралаштырасыздар. Аралаштыргандан кийин эми 1 жумуртка салышым керек. 2 жумуртка салганда уже балдардын бетинде кызыл аллергия сыяктуу нерселер пайда болуп баштайт. Ошого 1 эле жумуртка жетиштүү. 1 колум менен азыр жумуртканы салдым. Неудобно болуп экен. Андан кийин үстүнө un салабыз, элеп, жакшылап аралаштыргандан кийин un элегенден кийин андан кийин 3-4 кашык өсүмдүк майын салабыз. Жакшы. Анан сковородканы алдын ала кызытып, даярдап, плитага коюп коебуз. Уже пышып баштады. Азыр кантип алам көрсөтпөймүн. Кантип алып көрсөтөм. Зубочистканы аламын, анан кийин мынтип айландырамын. Ой.
чекесінде қолыңызға тигенде ме болып қалды